айтыштар боюнча жакшы компания экен эле, бирок ошо мен барганда 15 күн иштедим. 15 күндөн кийин эле уже тынчыды да. Акчаларды төлөй албай калды. Эч кимдин акчасын төлөбөдү да. 4-5 айда иштеп жүргөн туугандар бар эле, мисалы үчүн. Ошоларды интернеттен издеп аттым, номерин тауып чалсам, эме дейт, мен барбайм дейт ал жака. Ошончунда бекерден трассага чыкканда свет жандырды дейт да. Тамакты баштадым. Эми баштадым, саат 12ден өтүп кетти. Мужичтер мени коркутабыз дейт да. Я думала, она у тебя касается в эту железку, но она уже на той железке лежит, уже все. Мы ничего не сделаем. Не, тут не сделаем. Достар, ассаламу алейкум. Бүгін 27 январ 2026 жыл. Кече смс келген мага бир нече жолу. Катуу кар жаайт 27 күнү депчи. Күндөз кар аябай көп жаап болду. Бул жерлер таза болчу да. Азыр эми чыгып кетиш мага эме жаратып атат. Ойлондуруп атат чыгып кетишти. Тында бул жакта жанагы влагодетельдерди алмаштырганбыз. Фильтрлердечи, Эконтек. Меники сынып калып жатса кыйналдым алмаштырганда. Жарымын ачтым, машинанын жарымын ачып анан чыгардык да. Жаңы салып койгонбуз азыр. Жакшы иштеп калды. Ушундай кар аябай жаап атат дагы деле. Омаракандар эси бар болчу, ат менен болуп кеттир. Мен болсо азыр погрузкага барышым керек. Мына МКАД аябай пробка болуп атат бул жактагы. Азыр чыгып алып жөнөйм мындайынан. Ивантеевкага барышым керек да. Пушкино жакта Ивантеевка. Кырнан кар балондордон бери жаап калган. Кандай чыгат билбейм Омаракан. Машинаны өчүрүп кое берейин. Бисмилля деп турайм. Аракет кылып көрөбүз. Биринчи аркаракка жыгып алсамбы бир аз. Чтобы разгон менен карды жиреп кетиш үчүнчү. Канна, братец, давай. О, чыгып кетти. Молодец. Камрюха. Тайып атат, бирок чыгып кетип атат жакшы. От души бир спасибо айтып коеюн бул кишиге. Эки эселеп айтып коеюн. Который перед Т-бойлом. Ну, короче, последний светофор. Она должна быть у вас сзади, заправка. Вот остановитесь там слева, проходная, там на Джарвиц, выпишите просто там. Звякните мне, скажу, куда ехать. Ага. Хорошо, сейчас у охраны спрошу, значит. Добро. Азыр общий 15 штук экен мындай. Эмелерден 15 место экен. Азыр бул жака 9ду жүктөдүк. 9ду жүктөдүк окшойт. Бул жакта эми 5-6 тонна арка жагына жеткизебиз. Чтобы ортодо место калтырсам, груздун баары алдыга болбосун депчи. Аркага дагы кичине груз болсун. Кийин салмак. Ближе сюда можно поставить. Сюда можешь чуть поставить? Сюда. Нормально. Все. Нормально?
Мына жүктө толук жакшы жүк экен. Эме болбой турган, тыгылбай турган мындай бир туштук коробкалардын ичинде экен да. Жыгач коробкалардын ичинде. Шаркыкылар оор экен, бирок мыныкы аябай оор экен. Краснодарский крайга жолго чыктым. 5 сутка көрсөтүп атат. Километр болсо 1570 көрсөттү. Мен жүктөп чыккан жерден, Ивантьевкадан. Ошол азыр МКАД вообще катып калыптыр, тоңуп калыптыр МКАД, пробка болуп. МКАДка кире бериш жерлер дагы катып калыптыр вообще. Кап-кара кочкул көрсөтүп атат го. МСД аркылуу көрсөтүп атат азыр эми. Эне беренчи МСДга. Даже третий кольцо дейби. Третий кольцого салдырып атыптыр го мени. Кыскасы, достор, дальнобойщик фура айдагандарга эле кыйын болуп атат, бара-бара. Күндөн күнгө жаман эле болуп кетип атат. Буга чейин 22%ка көтөрүп койгон болчу НДСти, обороттон 22% алып калат да мамлекет. Азыр болсо логистим айтып атат, платный жолдордун акысын көтөрөт экен деп. ЭЦКАД бар, но эмен Москванын тегеренген ЭЦКАД, ага дагы түшүп калабыз кээде. Анан М4, М19 деген жолдор бар го, платный жолдор. Ушулардын баарына акылар көтөрүлүп атыптыр дейт. Мурун эле кымбат болчу, азыр дагы кымбаттап атыптыр да. Жолдордо шарлар бар да, ошо шарларга кирип чыгып, баягы объезд кылып М4ден качып кетпесең, тапкан пайдаңдын баарын эле ошо жолго төлөп койчу деп болот азыр. Андан ашкан болсо эмеге НДСке төлөп кое турган болуп калды. Кээ бир билбейм эми кандай болуп калды. Былтыр дагы ушундай болгондо көп компаниялар эптей албай калышкан. Жаз жай мезгилдеринде көп компаниялар жабылып кетти. Алардын катарында мен дагы бир компанияда иштеп калдым, Фаворит деген. Айтыштар боюнча жакшы компания экен эле, бирок ошо мен барганда 15 күн иштедим. 15 күндөн кийин эле уже тынчыды да. Акчаларды төлөй албай калды. Эч кимдин акчасын төлөбөдү да. 4-5 айда иштеп жүргөн туугандар бар эле, мисалы үчүн. Мекендештер. Ошолар акчасын ала албай эле калды. Мен коем 15 күндө иштедим эле, 15 күндө акчаны ала албай калдым. Банкрот болот экен, жабылат экен, ошо менен эч кимге акча төлөбөй коет экен. Оңой экен да баргачы. Андан кийин ГЛТда иштедим. ГЛТда деле почти ошолгөр. Акчаларды төлөй албай, акчасын жеткире албай эле, кыйналып эле биздин акчаларды 1,5-2 ай созуп берип атты. Анан акырында акыркы айлыгымды бербей койду. Иштен чыкканымдачы. Ошо ГЛТны вообще сунуштабайм. Азыр деле иштеп атса керек ГЛТ. Вообще барбаш керек ага. Обещаниялары башкача, короче, көп акча беребиз, тиги бу. Чоң компаниябыз деп эле мактай берет бага ишке алгандарычы. Вакансиялерин араса кызыктырып жазып койгон. Бирок вообще алданбаш керек. Ошо акыркы айлыкты бербей койгон, ошо ойдон ала албай эле койдум. Канча аракет кылсам деле ала албадым. Эми ал деген анча эле акча да, бир ай иштеген элестет, бир ай. Тем более биздики рейсине төлөнөт болчу, ошол себептен көбүрөөк рейс койгон аракет кылып иштеген бир ай. Ошого жумушка кирерде карап кириш керек. Кайсы компания жакшы, кайсы проверенный болушунча изилдепчи иштеп аткандар болсо ошолордон сурап акчаны убагында берип атканын билип анан кириш керек. Ансыз кыйын болуп калат. Ошентип былтыр дагы кыйын жыл болгон болчу бул грузоперевозкада. Быйыл дагы ошол көр болуп атат да. Дагы кымбаттатып. Кече эле НДСти көтөргөн болчу 22%га, 20дан. Эми болсо платный жолдорду көтөрдү. Штрафтарды дагы көтөрдү. Мисалы үчүн жана
ашықша жүктеп алған перегруздар бар ғой, перевес. Ошолар штраф алса 600 000 акча штраф келет да, кыскасын айткандачы. 600 000 рубль. Бир эле камерадан. Дельфин деген эме да, бул жерчи келип калат эле. Чайхана. Шамда окуп алып анан дальше жол алайын ушул жерден. Бул жака мурунда кирип намаз окуп турчумун. Сонун жерде бул жер. Биринчи этажда душ дагы бар. Биринчи этажда, өтөгүндө, короче, подвалында. Душ, стирка бар. Кысқасы бирде бул жака душка киргенмин мен, келип токтопчу. Анан мында автобус турган болчу, душка кетип аткан, кирип кетип атканда. Анан чыксам уже кетип калыптыр автобус. Анан могу жака чай ичкени киришет экен да, барчы. Ростовко кетип аткан автобус экен. Анан бир бала алып кетти, ирандык бала экен. Мен менен тең. Автобустан алып кетти. Автобус кетип калды. Же номери жок экен. Билети бар экен эле, билетте бир ИПсынын аталышы бар экен, ошо ИПнын аты. Ошоларды интернеттен издеп атып номерин тауып чалсам, эме дейт, мен барбайм дейт ал жака. Короче, мен кечигип калам. Барбайм, пусть жетип алсын дейт да, анан кийин. Кой дедим, анда өзүм эле жеткирип берейин деп. Мен бая баланы машинага салып алып кеткен болчумун. Ирандык баланы. Ал бечара уже калдым деп калган экен да, көздөрү тоголок болуп. Бизде таңгамак саат 7. 28 январь болуп калды. Чай кайнады азыр эле. Мазда балык. Маракарганан жетип келип калган. Түндө саат 2:30-3:00 келди окшойт. Менден бир кыйладан кийин чыккан болчу, жүгүн алыпчы. Ошентсе келип калды, зыңылдап. Чайды ичебиз да, анан кайрадан жолдойбуз. Менен до конца айдайбыз дейм буюрса. Павловск деп коет, бул жакта шаар бар, Павловск деген. Ушундай жемиштердин объезд кылган жер да бул жерде. Аябай чоң каталкасы. Бизге жагымдуу жер да бул жер, постоянно место бар. Азыр эми Краснодарды көздөп тең кетебиз. Чайды ичкик. Бисмилла деп жолду улайлы. Айда бериңер картаңыздан ээрчип көтөрүп. Кандай алып кеткенин түшүнбөй калып атасызбы? Мен келип токтойм.
температура 0-га көтөрүлүп калды да. Ошого вообще бүт жак ылай. Суураак болгондо эле жакшы экен, негизи жер тоңуп мындай ылайлар чыкпайт да өйдөгө. Ооба, машинада элем. Жеңил машиналар көрүнбөй калат экен да. Жаныңа келгенчи. Свети жок болсо. Свет жагып алса го көрүнөт. Ошон үчүн да бекерден трассага чыкканда свет жандырды дейт да. Умракка кеттик па немесе? Макул. Ушундай коюш керек окшойт. Ушундай койсоңуз туура болот экен, эка кыбылага. Жака светофор магазиндер бар экен, ошол жактарга кирип чыкканбыз жана. Чай ичип ошентип ушул жерден ажырадык. Умарака азыр барып туруп Краснодарский край жакка кирип кетет. Мен болсо кайрадан неме жакка Армавир, Кавказ тарапка кетем да, төптүз. Ошол жакка кетем дальше. Ошол азыр машинаны ылай болуп болбой калган болчу, бир сыйра тазаладым. Баш этек айнектерин, мыналарын. Азыр плюсой болуп калган болчу, уже 0 болуп калып тургайды. Кыскасы жылуу болуп атат да, ошол себептен суу менен эле тазалап салдым. Это мындайларым жетпей калчудай. Незамерзайкаларымчы. Шамда окуп алдык. Марака болсо кетти. Мен дагы кудай калса жолго чыгам. Бисмилла деп турган эмесе. Баштады анда эмесе кайрадан жолубузду. Карачы айнең таза болсо темим эле жакшынакай көрүнөт го бул жак. Бозор турса, эч нерсе көрүнмөй калды. Жана катуу бозорду мына жактарым улай болуп эле жүдөп эле келип аттым жолда. 262 км калып тур да. То есть ондорго барып каласың деп көрсөтүп атат. 3,5 саат жүрөт экен. Кыскасы бир кыйла эле жакын келип калдым. Биз почти келип да калдык. О, как раз мага аябай керектүү нерсе табылды го. Бул жерден парковка бар экен. Нерде магнит бар экен, суу саткан аппарат бар экен. Мен чогулткан баклажкаларыма суу алып алайын. Карта менен телесе болсо керек бул жердечи. Ооба. Мыналарга суу алып алышым керек да менчи. Сиз болмок беле. Москвада азыр суук болуп атса керек, бир кыйла элечи. Даже Ростов жактарда деле. Бизде болсо мына Лабинскта, Краснодарда 4 градус дейт. Сыртта болсо кадимгидей эле жаздын жыты келет го, жаздын. Машина жакшы келип атат. Карта менен телесе болот экен. Что-то карта не получится, наверное. Что я там вообще не ничего. Да, вот сайли жоқ. Солай алаттым. Магазинге өріп тұрған жоқ болғанда. Продуктаны болып шықтым магазиннен. Қазір баршы жерім өзі. Мына жерден эле келет окшойм. Налево. Кичинекей жоллар екен. Бұл жақтар жашыл ғой, чөптөр чыгып жүрөт го. Кар бир жаап кайра жок болуп кетипти да. Вы приехали.
Здравствуйте. Я на выгрузку приехал. Да. Да. Заезжайте сюда. Вы, ну, как заедете возле домика, там остановитесь. Потому что потом будем с утра сам сходить. Ну, заезжайте. Пока так оставлю, да? А те скоты все равно его убили. Лучше звоните Солу деген киноны көргөнчө. Тамакты баштадым. Эми баштадым, саат 12ден өтүп кетти. Мынакей бул жакта баары даяр. Өзүңөр байкагандай эле аш жасайын деп турам. Майдан көрө эле коюш керекпи дейм. Если они убили детей, то кто убил их? Нет. Кто это был? Я был дейт азыр. Это был я. Ты сама понимаешь. Типа того. Мындай складтан алып келип атат. Кран менен түшүрөбүз деп эметип атышты эле кече. Бүгүн вроде эме менен штаблер менен деле түшүрсө болот экен деп. Эметип атышат да, штаблер менен деле түшүрүп атышат. Бул мага оңой болду да. Эгер үстүнөн выгрузка болгондо кран менен анда капталында качыш керек болот эле. Түшүргөн. Булар жеңил аша башында керек болот. Өтө болот. Булар аябай жеңил. Ташташпай жылдым бул жерден. Бул жактын адамдары да жакшы. Жакшы мамиледе да. Кече тындасы келгенде тамак ашың кандай деп ушулардан бери сурап, эмне керек болсо айт деп. Карап, бул жак кадимкидей эле жаз да. Жылуулугун айтсам, кадимкидей эле жаздагыдай эле погода. Негизи мен түндөсү мына жактан кирип келдим да, төптөсчү. Бирок андай эмес окшойт. Негизи бул жактан эле кириш керек. Чоңураак жол экен. Через 600 метров поверните налево, во двор. Курганскка келип калдым. Мени проволокаларды жүктөсүң деген зымпым бирдеме дегендей болуп аткан да. Ушундай дегендей кылып атышкан. Азыр эми көрөбүз, ичкери кирип. Коллегалар сүйлөшүп атышат, буларга меш айтып бе. Азыраак турайын дедим да. Кайдап койдум. Жанагы эмеге чыгыш керек эми. Диспетчерге бул жакта жүктөй турган. Аны ошол айтат да. Кандай эмне кылабыз деши. Видите, да, ребята подойдут, вас поставят. И с паспортом сходите, пожалуйста, на проходную, зарегистрируйтесь там. Когда? Сейчас имеете в виду, да?
Да, вы проехали так, не зарегистрировались, а у нас на проходную регистрацию нужно вам пройти. Здравствуйте. На погрузку приехал, нужно зарегистрироваться. Да, мне нужен серия, номер паспорта. Мужиктер мені қорқытамыз дейді да. Қорқытпаймын қайран өзі. Бияққа келді. Палеттері кичинекей екен. То есть мындай широкий далдайған палеттер екен, бірақ үстінде аз эле да жүктөрүч. Мет оор болот го өзү. Ар биринде почти 800, 900, кээ бирде даже тоннага жакын экен килограммдары. Ал жакта видеого тарткан болбойт экен, ошого тарта албадым. А я думала, она где-то садится в эту железку, но она уже на той железке лежит, уже все. Мы ничего не сделаем. Не, тут не сделаем. Похоже, все, да? Как? Все нормально. Так, нормально. Подпись сыграла. Тула. Екінші қағаз, үшінші қағаз, төртінші қағаз. Метті жүктөдүм. Меттин баасы кымбат болгон үчүн алтындай эле мамиле кылышат окшойт менимче. Ар бирин тартып, ар бирин таразадан өткөрдүк да. Анан өзүм да көрүп турдум, бардыгын текшерип жазып чыктык. 20 палет экен, ар бири 800-900 килограммдан. Азыр менде 18 тонна көрсөтүп атат. Жакшы эле, бочторго деле жакшы эле отурду. Кыскасын айтканда жакшы эле бөлдүк да, эме кылып тегиз кылып элечи. Өтө көп документтерге кол койдум. Ичкери кирип, эми ал жакта тартканым болбойт экен, ошол себептен тарта албадым. Ар кайсы документтерге кол койдурдук, чоңор маселе. Ошентип кетип атам мен Москвага. Буюрса Москвага 1000 канча? 1400ден ашык көрсөтүп атты да. 1400ден ашык көрсөтүп атты. 420 окшойт, азыр где-то 10 километрдей жүрдүм да болгону. Мен кече жүктү Лабинсктен түшүргөм да, Лабинсктен. Анан кийин Курганинсктен жүктөдүм азыр. Курганинсктен жүктөп
кетип атам. Азыр болсо арма бир жакка чыгамын. Түп-түз арма бир жакка чыгып туруп, анан кийин кетем да Москва тарапты көздөп. Башка бир жолду көрсөттү, Курганистан эле дальше Москва тарапты көздөп кете турган. Бирок ал кичинекей жолда, картадан карасам өтө эле кичинекей жолдой. Ал жака кирип бара болгуча сразу эле бул жака айдадым. Келген жолуначы. Видеону толук көргөнүңөр үчүн рахмат, достор. Барыңыздарга ыраазычылык. Анан Съезд, поверните налево. эме тартсаң тарта берчү дейт экенсиң, эме узартып анан ошол жерден токтотоюн эми. Прямо 8 километров. Москва чайында кандай приключение болот? Азырынча белгисиз. Ошентсе дагы видеону ушул жерден токтото берейин. Кийинки видеолордон көрүшөбүз, Кудай